Түндүк-түштүк коштун эки канатындай. Ал эми түндүк-түштүк альтернативалык жолу өлкөдөгү биримдиктин кепили. Жолу оңолгондон иши оңолот. Президент Алмазбек Атамбаев демилге көтөрүп баштаган бул ири долбоор жыйынтыктоонун алдында турганын айткан Сооронбай Жээнбеков өз шайлоочулар менен жолугушууну дал ушул жолдун курулушу башталган Жумгал районунан баштады. Сапардын Теңир тоодон башталганы жөн жерден эмес. Кыргыздын руху, тарыхы, кеңпейил мүнөзү, күч кубаты калыптанган дал ушул тоодон Манастын 40 чоросу коштогон Сооронбай Жээнбековду республиканын бардык аймактарынан келген кыргыздын каймактары тосуп алды. Президент! Сооронбай Жээнбеков өз программасына кыскача токтолуп, өлкөнүн туруктуулугу, гүлдөп өсүүсү үчүн өзү чейир жол салып кеткен иштерди уланты. Президенттик кызмат элдин менчиги. Мына ушул принципти туу туткан Сооронбай Жээнбековдун өлкө эгеминдигин, территориялык бүтүндүктү камсыздоо, азыркы туруктуулукту, биримдикти сактоого буга чейин топтогон тажрыйбасы, дарамети аркылуу далай бийиктиктерди багынтууга Кыргызстандын толук мүмкүнчүлүгү бардыгын белгиледи. Мен бул убаданы аткарганга менин туугандар толук мүмкүнчүлүгүм, кудуретим, тажрыйбам, ар намысым жетет. Мына президентибиз мени сунуш кылып, партиялаштан сунуш кылды. Ошондо айткан мен туугандар. Мен ишенич тактап берем деп, ошол сөздү дагы айтам туугандар силерге. Мен туугандар, Ала тоонун улуу болуп деп айтканмын. Өз элимдин кулу болуш деп берем туугандар. Муну мен сөз тактаган туугандар. Рахмат туугандар, чоң рахмат. Кудайым буйруса мен силерге ак таза иштеп берем. Конкреттүү багыты, иштиктүү планы бар. Сөзү менен иши төп келген дал ушундай талапкерге гана өлкөнүн келечегин ишенип тапшырууга болорун шайлоочулар билдирет. Ушул Кыргыз мамлекетинин премьер-министри болуп иштеп турган мезгилинде жалпы ушу кыргыз спортчуларына чоң колдоолорду көрсөтүп келген. Ойлойм, ушул Сооронбай Шарипович президент болуп калса, жалпы ушул Кыргызстандын спортуна, өсүшүнө, өнүгүүсүнө ар тараптан колдоолорду көрсөтөт деп. Жаш муундун өкүлдөрү Сооронбай Жээнбековду айыл элинин түйшүгүн жоон териси менен сезген, жогорку кызматка бардык тепкичтерди басып өткөн татыктуу талапкер катары колдоп жатканын билдиришет. Эмне үчүн Жээнбеков? Себеби бул өтө ыймандуу, адилеттүү, калыс. Эмне үчүн Жээнбеков? Себеби башка чыккан талапкерлерден айырмаланып, бул алдабайт. Жээнбеков урдабайт. Жээнбеков убадаларын аткарат. Сооронбай Жээнбековдун шайлоочулары күндүн аптаптуу ысыгына карабай кое бербей турду. Жээнбеков шайлоочулары кызыккан бардык суроолорго жооп берүүгө аракет кылды. Жолугушуу эстрада жылдыздарынын концерттик программасы менен коштолду. Теңир тоолуктар өз талапкерин жолуң байсалдуу болсун деп, алдыдагы сыноодо жеңишке жетүүсүн тилек кылып узатышты. Кыргыз көчү жолун улайт. Сооронбай Жээнбеков татыктуу талапкер.